Onun tüp batkakları basıp geliriz değil mi? 저 고무 쳤겠지. Урматтуу тиги министр биздин өкмөттү министрге апарып 저 감시 кылыша иштеле мисалы солдаттарга гитара четпей комуз четкиле деп атпайбы. Анан значит өнөргө түшүнгөн адам жардам берет. музыка жакшы экен Биздин Күнчүгүш айыл өкмөтү комуз четкенди билет, гитара ойнойт экен, ошон үчүн музыкалык мектепке жардам берип атат да. Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим, музыкалык мектептин ремонт башталды. 5 миллионго деп жаздым эле. Бөкөнбаев музыкалык мектеби, Тоң райондук. 5 миллионго деп сыртын жылуулап, могу жерде бир беседка монда арка кылып бергиле, скамейкалар менен. Анан буюрса 4 миллион 700 миңге өткөн стими грант. 4 миллион 100 миңге тендерчик утуп алыптыр, буюрса мага ремонт жасап атышат. Мондай жылуулай турган эме кетиптир. Кыскача маалымат берип коеюн. Бул 1969-жылы салынган имарат, ошо менен ремонт көргөн эмес. Мына замминистр, биринчи замминистр Союзбек Надырбекович келип, именно ремонттун үстүнөн чыкты да. Жанында Акжол Дооронбек уулу, илим жаатын башчысы. Именно ремонт болуп аткан учурда үстүнөн чыгышты да. Алар көрүп алып, көздөрү аябай сүйүнүп, менин сүйүнгөнүмдү айтпагыла. Ондай менен жылуулап. Ушу замминистр, министрлер вообще бияка келип көргөн эмес да. Анан могу биринчи замминистр мына жаңы эле болду эле ушул кыдырып музыкалык мектептердин акыбалдарын карап жүрүптүр. Ушунчалык сүйүндүк. Анан 69-жылдан бери ушу күнгө чейин, мына 25-жылга чейин канча жыл болду. Бир ремонт көргөн эмес, бир ограждение көргөн эмес. Не бул? Анан биз депутаттардын сессиясын жалдырап, аңдып, качан сессия болсо ошо катышып калайын. Мына 3 сессиясына катышканга жетиштим жергиликтүү депутаттардын. Анан о стимигрантка көрсөтүп бергиле деп балчык балткак окуучулардын баары, буттардын баары баткак видео тартып алып, ар бирөөнө тегерете көрсөтүп ар бирөөнө. Анан мына буюрса деп акчаны бөлдүрдүк. 2 жыл чуркадым го ошо ремонт жасатып бергиле деп атыпчы. 25-жылы мына ремонт буюрса болуп атат. Бул имарат бетонный, ушунчалык суук апрелде тиги отопление өчкөндө бүттү, мугалимдин баары ооруп кайра. Куртка кийип, калың кийинип отурмай да, бул Тоң району ушундай, суук, карандай. Анан мына арык кетет экен, ограждение кылдырайын десем, пескоблок мененчи. Арык болсо жергиликтүү элдин сугат арыгы королор менен кетип калыптыр. Генплан илгери ушундай түзүлгөн экен. Эми муну кайра генплан кылыш чоң валахит экен да, бул көчөлөрдөн алып кеттириш үчүн бул килттейген проект иштеш керек экен. Анан айла жок, мына монтип стойкалар менен, бышык калайлар менен тозуп беришти. Эми буга деле шүгүр, башка айла жок, пескоблок кулайт экен да, тиги арыктагы суулар эзилип өткөндө. Анан негизгиси калың губка менен жана стекловата сыяктуу. Ошо менен жылуулап берип аткан ушунчалык кубандырып атат, себеби деген жылуулук керек болуп атат да учурда музыкалык мектепке. Баягы жылуу болуп турса, окуучуларга сабак өткөнүң жакшы. Ошол эми чоң рахмат, ушунчалык кубанып атабыз. Жергиликтүү айыл өкмөткө, депутаттарга, администрация бардыгына терең ыраазычылык. Мына скамейкаларын жакында орнотот. Бул сентябрдын аягына чейин барат, 2025-жылдын. Скамейкаларды жамгырдан тозулчу нерселердин бардыгын орнотот. Мына цементтеп атат, азыр фундаментти да бүтөйт.
Ошол ичи 19-жылы ремонт көргөн, бирок ал кайра ремонт жасатыш керек. Кичине канааттанбайм да, ал ички ремонтуначы. Мага чейин жасалган экен, бирок аны кийин жасатабыз буюрса. Могу көмүркана болсо 24 жыл кулап калган. Мына ушинтип тоң өнүктүрүү фондуна жазып, администрация, акимчиликтер жардам берип, мынтип көмүркана жасап беришкен. Маданият өнүгө берсин, мамлекет өнүгө берсин, музыкалык мектеп өнүгө берсин.